Кече жакында көрдүңүздөр, өткөнкү сессияда Алымкадыр Бейшеналиев боюнча айтылган маселелерди сотко берип, эми могул бүгүнкү айтылгандан кийин мага деметип Гаагадагы трибуналга берсин. Бул киши жумушка келгенден бери президенттин ишенимине кирип, анын атын сатып, мамлекеттеги эң маанилүү саналган саламаттык сактоо тармагын жалпы системасын талкалап бүтмөй болду. Туугандар, бул Алымкадыр Бейшеналиев ОПГ менен тыгыз байланыштуу экендигин бул уялбастан мени сотко берди. Ал айтты. Гиппократтын антын ичкем, ошон үчүн мага келген кылмыш дүйнөсүнөн болобу, башкасынан болобу мен операция кылганга мажбурмун дейт. Кыргызстанда мыйзам бар. Ар бир кылмыш, могул жерде генералдар отурасыздар. ДТП болобу, ножевое ранение болобу, огнестрельное ранение болобу, он должен фиксироваться правоохранительными органами. Немедленно должен сообщаться Минздрав тарабынан. А бул үйүнө бекитип, көрүнгөн жерде операциялар жасап, ал Гиппократтын антын эмес, ал акшынын долларына жасап жүргөн ал операцияларды. Бизде маркум болгон Дөө Чыңгыз деген ОПГнын лидери болгон. Ушул Дөө Чыңгыздын балдарынын бири. Азыркы кезде министрдин оң колу болуп, кеңешчиси болуп отурган Ринат деген жигит бар. Мавлянбай уулу. Бул жигит өмүрүндө госслужбада иштеген эмес. Болгону зубной техник. Бирок Алымкадыр Бейшеналиевдин 4 замминистрине карабастан жалаң кадр маселелерин жана башка чорный иштерин ушу жигит аркылуу бүтүрөт. Бул Ринат министрдин советниги. Активдүү ОПГнын мүчөсү Момунов Мамазыр Орунбекович деген мурда көп жолу кылмышка жоопко тартылган, оор кылмыштарга ОПГнын активдүү мүчөсү. ОПГлардын зоналарда, түрмөлөрдө маселелер болсо ушул бала аркылуу Ринатка чыгышат. Ринат министр менен соответственно керектүү справка, керектүү кагаздардын баарын даярдап беришет. Бул Алымкадыр Бейшеналиев кандай десе болот? Бул урматтуу президент, сизге мындай кадрларды ким сунуштайт? Мен билбейм. Бирок бул жана устойчивый, системный коррупционный схеманы түзүп койгон Минздравда. Юкта Абдрахманов Шаятбек Түленбаев деген кошелеги бар. $5000 $45,000 чейин ставкалары должносттардын. Обл больницанын главврачы 3 комната квартирасын $45,000 сатып берген экен. Заведующийлердин баарын чогултуп айтыптыр. Мен $45,000 министрге бердим. Болдум. Эми урматтуу заведующийлер бир кварталда ушул акчаны чогултуп беришиңер керек. Заведующийлер чогултуп алып. Чогултуп албаганын арызын жазып кет дептир. Заведующий соответственно жөнөкөй карапайым калкка барып груз кылат. Мыйзамсыз баюулар боюнча Алымкадыр Бейшеналиев жалаң могул жерде чогулган мүлктөрдүн 90%тен ашыгы бул кишинин министр болуп иштеп тургандагы периодуна каралат. Акаевдин заманынан бери оңдолбой келген алтын балалык деген бар эле, көлдө билесиздер, э? Ошону ремонт кылып берди. Ошого 300 миллион сом акча бөлүп берди президент. Ошол 300 миллион сомду да уруп кетти бул жаган. Ал эле эмес, легендарлуу. Ушул ак үйдө тосмо бар эле. Башынан 3 революция өткөргөн тосмо. Ушул тосмону управделами ошо алтын балалыкка берген. Аны да эптеп-септеп тосуп тур дагы, калганын кыркып металлга сатышыптыр жана Акматова Салтанат экөө. Бул не деген нерсе бул? Бул өмүрүндө бир ачка кишилерди алып келип алганбызбы? Бул жерде сот менен медициналык мафия деп өдүмбү? Бул жерде жөндөн-жөн айтылбай атат. Көп кадрлык чекарда деп өткөндө айткам. Мыйзамсыз жумуштан алынган врачтар, байкуштар сотко берет. Бирок эмнегедир соттон биринчи инстанция утуп, экинчи инстанцияна утулуп калат. Бул киши түздөн-түз жогорку соттун төрагасы азыркы Базарбаев менен дос экен. Урматтуу Базарбаев, угуп атсаңыз мени. Сиз боюнча дагы, соттор боюнча дагы менде маселелер көп. Эгерде сотто эле бербесеңер, ага чейин.